Биз турган Сузак районундагы Матиев мектебинин курулушунан дээрлик 5 миллион сом камырылган. Мындай маалыматты атайын кызмат жарыялады. 1 жыл аралыгында курулуп бүткөн мектеп сапатсыз курулган. Анткени жыл айланбай жатып, дуалдарынан жарака кетип, чатырынан суу тама баштаган. Мындай абалга кептелген мектептин курулганына аз гана убакыт болгон. 2018-жылы пайдаланууга берилген мекеме жыл айланбай сапатсыз курулганы байкалган. Мындагы жамааттын айтымында мектеп жаңылыгына карабай отурумдук оңдоп түзөө иштерине муктаж. Дуалдарда да майда жаракалар пайда болуп, жаан чачында чатырдан суу тамып, мындагыларды жүдөтүүдө. Ажимат Матиев мектеби 1 жыл аралыгында курулуп бүткөн. Курулушуна 2016-жылы орун алган аймактагы жер көчкү кырсыгы себеп болгон. Тез арада бүтүрүү пландалган мекеме 150 орунга ылайыкталган. Учурда 373 окуучу билим алууда. 2019-жылы спорт залдын дуалынын сыртыда көчүп түшкөн. Мектеп иштеп баштаган 3 жыл аралыгында курулуш компания 2 жолу оңдоп түзөө иштерин өткөргөн. Анан спорт залдын аркасы көчүп түшүп кетти да, аларга сетка коюп, кайрадан шыбашты. Анан кабинеттердин ичиндеги канча жаракалардын бардыгын шубап, маскировкалап кетишти. Андан кийинки жылы дагы, 20 жылы дагы майда жаракалар чыгып, үстүнөн канча суу өтүп баштады. Жакшы эле болду деп жүрдүк эле. Мына дагы 2 жыл 3 жыл болбой ар жерден майда жаракалар чыгып, төбөсүнө суу өтүп, ушундайлар болуп кетти. Мектептин курулуш долбоору 72 миллион 295 миң сом деп көрсөтүлгөн. Аны Юкспес автоматика жоопкерчилиги чектелген коому түз келишим менен 60 миллион 264 миң сомго бүтүргөн. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бул мектептин курулушунан дээрлик 5 миллион сом камырылганын кабарлады. Учурда Жалал Абад капиталдык курулуш дирекциясынын жооптуу кызматкерлеринин үстүнөн тергөө жүрүүдө. Сапатсыз курулуп калган дегенге мен кошула албайм. Себеби ал жерде ар кандай мындай неме болушу мүмкүн, мисалдар. Мектепти барып көрдүңүзбү? Мектепти мен көргөн эмесмин, потому что бул мектеп мен өзүм бул жерге жетекчи болуп 2021-жылдын 4-октябрында дайындалган, а бул мектеп 2018-жылы пайдаланууга берилген. Эгер ушул курулушта кандайдыр бир мүчүлүштүктөр, бир сапатына биз тараптан болобу, же подряд уюм тараптанбы солгун мамиле кылган болсо, ал бар жогу өзүнө жараша жоопкерчилигин алат. Ал эми Юкспес автоматика компаниясы курулушту сапатсыз дегенге макул эмес. Дуал сырты көчүп, майда жаракалар пайда болсо, оңдоп берүүгө 2 жыл кепилдик бергенин айтат. Сапатсыз дейилгени менен курулуш иши тиешелүү адистердин текшерүүсүндө кабыл алганын жөө келтирет. Ал эми сапатсыз деп далилдеш кыйыныраак болот, себеби ошол убакыттарда ар бир нерседе өтүп атканда, бул нерсе экспертизадан өтүп турганда, бирок ошол нерсе боюнча кагаздарыбыз дагы бар. Ошол өткөрүп тургандар ортосунда дагы жең ичинен сүйлөшүү болгон деген дагы сөздөр болуп атпайбы эми? Жең ичинен ким менен сүйлөшөсүң? Сүйлөшө турган негиз жок да өзү. Коомчулукта бул сыяктуу социалдык мекемелердин курулушунан кымырып жегендерге катуу көзөмөл жүргүзүү керектигин айтышат. Анткени жаңы курулган мамлекеттик социалдык объектилердин дээрлик баары сапатсыз. Бул учурда тендер жарыялагандар менен аны уткан компаниялар ортосунда жең ичинен сүйлөшүү жүрүп, сапатына маани берилбей калат. Бул жагдайды чечүү үчүн мамлекеттик тендерди компанияларды ишке салуу керек. Анын экинчи тарабы бул тендер фирмаларында тендер менен тендер өткөзгөн ишкананын жетекчилеринин ортосунда тил бириктирүүнүн аркасында коррупциялык иштер жүрүп кетет. Эң өкүнүчтүүсү аны далилдөө абдан кыйын болот. Ошондуктан мындай тендерди, мына депутаттар деле айтып жүрбөйбү, тендер тең берди болуп калган да бүгүнкү күндө. Тендерди жоюунун үстүнөн иштөө бул туура эмес деп ойлойм. Тендерди жойбош керек. Болгону баягы тендерге катышкан фирмалар бар да бүгүнкү күндө частный.
ошо тендерге катыша турган компаниялардын баардыгы мамлекеттик гана компаниялар катыша турган кылыш керек да. Аталган иш учурда Жазык кодексинин кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси менен иликтенүүдө. Билим берүү жана илим министрлигинин 2018-жылдагы эсеби боюнча Кыргызстанда 600 мектеп жетишпейт. Ал эми Жалал Абад облусунда жалпы 42 мектеп авариялык абалда. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Сузак району.